болып атам. Же қармалбай, же жазылбай. Намыс жана Шахтер командасынын ортосундагы экинчи бөлүк уланууда. Ишмурат Эшмуратов улакка жеткен, бирок басып кете элек. Эми улакты көтөрдү. Ыңгайсыз тарабынан карма болгон. Эмнеге айланды Ишмурат Эшмуратов? Баса берсе болмок, дароо эле такымга бир аз туура эмес чечим чыгарып алды. Ыңгайсыз тарабы келип калган. Эми гана басты Ишмурат Эшмуратов, бирок аттын башын башкара алган жок. Таштап жиберди, туура чечим. Анткени жекеме-жекен утулуп жатат. Муратбек Жумалиев стартка чыккан экен бул жолу. Коён эмес, бул 8-чи номердеги Эрнис Каныбеков минген телтору менен Муратбек Жумалиев стартта. Жана эми Келдибек Акылбек уулуга мүмкүнчүлүк келип жаткандай жок. Жеткен жок, аракет көрдү, жеткен жок. Айтбек Жолдошбек уулу келди намыстан. Айтбек Жолдошбек уулу дагы жерден эңпетүүдө өтө мыкты оюнчулардын бири. Чыгып кете алган жок. Команда капитаны Үсөнбек Жолдошбек уулу жетип келди. Үсөнбек Жолдошбек уулу менимче аутты көздөй алып чыгабы? Жок, аргымак токтобойт көрүнөт жана аут, кайрадан аут. $100 бар, урматтуу намыс командасы. Салым салсаңар эле. Дастан сага кичинекей көрманын Бексаптан 500 сом келди. Жана ошондой эле автосалон Акөргө жамаатынын Сыймык Байкеңерден 40 000 сом намыс командасы. Жекеме-жеке, андан нары жекеме-жеке. Өмүралиев Русландан дагы кийинки салымыңарга деп 10 000 сом акчалай селип келди. Руслан мырзадан 10 000 сом келди. Жекеме-жеке Жолдош Назаркуловдун аюусун дароо Дастан Урсуланов фаворит менен түртүп чыгарды. Дастан Урсуланов кайрадан эңде. Оң такымга басты жакшылап. Эми акырындап чабуулга чыгат. Эми азыр Дастан Урсуланов фаворит менен ойноп аткан Дастан карама каршы тайгазанды көздөй сапаралат. Өткөрүп берүүгө Айтбекке Жолдошбек уулу келди. Мына эми Айтбек Жолдошбек уулун көрөлү. Буга чейинки оюндарда баарында өтө өзүн мыкты деңгээлде көрсөттү. Генерал менен чабуулга чыкты Айтбек Жолдошбек уулу. Аргымактын ылдамдыгы да жетиштүү. Дароо эле алдыга келип жетти. Жана эсеп сандары 4-1. Мына комбинациялык чабуул ишенимдүү уюшту. Айтбек Жолдошбек уулун азыр Шахтер кантип өткөрүп жиберди. Өздөрү да түшүнбөй калды. Жерден улакты өтө мыкты деңгээлде эңип жаткан буга чейинки аракетте, бирок азыр Дастан Урсулановдон пасты алды. Ишенимдүү түрдө чабуулду ишке ашырды Айтбек Жолдошбек уулу. Өткөзүлүп берилген теке дароо тайгазан ичинен орун алганын көрдүк көрмандар. Сонун оюн болуп атат, көрмандар, я. Кол чаппайлы бир, я. Кайрадан старт. Чоупанада ат майданын бир канча күндөн бери уктап жаткан ат майданды бир тирилтип жандантып кетеличи көрмандар. Анан тазалыкты Стартта берилди. Намыстын эки оюнчусу бирдей улакка жетип келди. Бир аракет менен көтөрдү. Бул Дөөлөтбек Нурманбетов жакшы. Бирок анын аты аутты көздөй чыгып кетти. Намыстын мыкты оюнчуларынын бири. Ал эми Дөкүнүн жаш курагы мына 2002-жылкы жигит. Мынандай кылып азыр сонун бир деңгээлде оюнду баштап алды. Намыс менен Шахтер командасы. Мына Карим Ажынын $100 намыс командасына. Жекеме-жеке Алмашкыз фаворит кайрадан. Баягы алгачкы минуталарда эле салган мына. Бул жолу аюуну Муратбек Жумалиев минип чыкты. Бир аз тактикалык өзгөртүүгө өттү көрүнөт. Шахтер командасы жеңе алган жок. Ортого турбай жатат аргымактар. Марлис Койгелдиев азыр түшүндүрүү иштерин эки оюнчуга тең жүргүздү. Эми Марлис Койгелдиев легендарлуу улакчы. Мындай жогорку лиган оюндарын бир эмес, бир канча жолу өткөргөн. Нарын району жана жакшы. Кайрадан фаворит ортону ээледи. Муратбек Жумалиев азырынча эч нерсе кыла алган жок. Ой, баракелде. Эми Дастан Урсуланов финалды көздөй чыкты. Тагыраак казанды беттеп бара жатат. Өзүнүн 3-чү салымын жарата алабы? Коргонууда эми Шахтер оюнчулары жетип келди. Эсеп сандары 4-1. Коргонууда өтө активдүү Шахтер, бирок бир кички мүмкүнчүлүк болсо эле аны Дастан Урсуланов дароо пайдаланат. Бир муштун болуп биригип азыр Шахтер командасы коргонууда кирип келе жатат. Дастан Урсуланов жана кезектеги салымды салып кете алган жок. Коргонууну эми Шахтер командасы чындап койду. Жана кезектеги аракет азыр бир шыйрактан
Шахтер oyuncusu кармап алган жана Улак андан ары Айтбекке Жолдошбек уулуна өткөрүлдү. Айтбек Жолдошбек уулу дагы өтө мыкты oyuncu. Буга чейинки салым нээси. Айтбекке Жолдошбек уулу келе жатат. Ага каршы Муратбек Жумалиев аю менен коргонууда. Эми туура чечим чыгарды. Айтбекке Жолдошбек уулу Казандан алыстап кетти. Эми акырындап командасы тактикалык жүрүштөргө толук баргандан кийин акырындап чабуулга чыкса болот. Аргымагындагы бир аз да болсо эсалдарга мүмкүнчүлүк бар. Айтбек Жолдошбек уулу Маникер менен буга чейинки оюндарда да мыкты оюн көрсөттү. Ынтымакка каршы дагы бир салымды мыкты деңгээлде ишке ашырды. Эми азыр анын өнөктөштөрү бардык оюнчуну бирден жапкандан кийин Айтбек Жолдошбек уулу ашыкпастан чабуулга чыкса туура болот. Шахтер командасы барып кубасыңар, Айтбек шашылбайт азыр. Жап-жаш бойлап жигит. Намыс командасынан Бакай Мирбек уулу көп көрүнгөн жок. Буга чейин Маникерди минип чыгар айтылган, бирок Айтбек Жолдошбек уулу бул турнирде дагы бир жылдызы жанган оюнчулардын бирине айланды. Бардык оюнда салым салды. Бардык оюнда жерден өтө мыкты деңгээлде эңип кетүүлөрдү жасап жатты. Шахтер командасынан ким келе жатат да бизге көрүнөр эмес. Арген Абдулаев бул менче Кабирхан менен бул командалардын ортосундагы тиреш көп жылдан бери орун алат. Эң соңку 2023 жылы биринчи лиганын алкагында андан Шахтер жаштык болуп турган мезгилде экөө бет келип Шахтер командасы жеңиштелип кеткен. Андан бери эми убакыт өттү. Намыс командасы таптакыр башка болуп өзгөрдү. Жана бул жолу эми жогорку лиганын жарым финалында кезгелип жаткан маал. Азыр Кубанычбек уулу Эрнистин дозу Айбек мырзадан Намыс командасына топоз эмес, тай дейт мынакей. Тазакандуу бир тай Намыс командасы жеткизген. Эми Айтбек Жолдошбек уулу жакшы жазгырды. Арген Абдулаев таптакыр эле артта калып калды дегиче кууп бара жатат Арген Абдулаев. Жана улакты колго алган, жол ачылып калды. Ыргытты жана Шахтер оюнчусу ишенимдүү коргонууну коюп кеткенге жетишти. Жана жерге жыгылган оюнчу турду. Жок. Бир оюнчу жерге жыгылып калган. Бул Шахтердун кайсыл оюнчусу? Бизге номери көрүнөр эмес. Бул 9-чу номердеги Тилекке Мусабеков. Красавчик менен коргонду, бирок андан ары өзү да бир аз жеңил жаракат алып калды көрүнөт. Баары жайында. Дагы бир жолу жайлатылган тасмадан көрөлү. Ой, мынасага эмне деген коргону? Эмне деген коргону? Өзүм жыгылсам жыгылайын, бирок улак казандын ичине түшпөсүн. Дал ушул максатты койду көрүнөт. 3 студент кыздан 5000 сом. Ай, дастан, мына Германиялык кыздар келип жана улак кайрадан Сыймык Кайырбек уулунун колунда. Андан ары оюн уланат. Оюнду көрсөтүп атканыңар үчүн немисче түшүнбөсөм ушунусун эле бир түшүнөм. Гутиптах, намыс, деп туруп 5. Жана кезектеги аракет ышкырык андан ары жаңырды. Азыр Шахтер оюнчусунда же дагы деле намыс оюнчусунда. Менче Шахтер оюнчусунда бул 4-чү номердеги Шахтердин оюнчусу Шерханеш Мурадов. Шерханеш Мурадов эми чабуулга чыгыш керек, улакты оң такымга басты. Атаандаштардын казанын көздөй бара жатат. Артынан намыстын бир эмес 2 оюнчусу куалап бара жатат. Шерханеш Мурадов казандын жанына жетип келди. Ыргытты, жок, түшпөдү, аргымакка өтүп кетти. Андан ары Арген Абдулаевка өткөрүп берүүнү жасаса дагы туура болот беле деген ой, бирок өзү биринчи жетип келди. Бирок салым жаралган жок. Аргымактагы бир аз токтобой койду. Шумкар Бакбек уулу ал арада жерден эң олуга кирген. Намыстын бир оюнчусу аракет кылды, эңип кете алган жок. Шумкар Бакбек уулу эми көтөрөт көрүнөт, жок, кармап кете алган жок. Арген Абдулаев улактан алыста. Намыстын дагы бир оюнчусу эң үйдө, эңип кете алган жок. Жана калыс ышкырыкты жаңыртты. Оюн кайрадан жекеме жекеден уланат. Ай, бара келди. Муну деле айтып кое берейин. Мына жерде Сахип деген агабыз отурат. Самат өтө сонун алып барып атасың. Сага менин атыман 5000 сом дейт. Кол чаап койгулачы мага деле. Асылбек агага 5000 рубль берген жана Ильяс. Мага болсо азыр Сахип мырза 5000 сом деди. Бачын. Жекеме жеке бул жолу коюмду
Сапарали Теңизбеков минип чыкты. 9-минутта соңына чыкты. Ага каршы Дастан Русланов фаворит менен кайрадан. Шахтер командасынын Теңизбеков. Ал эми бүгүн Чолпон Атадагы ипподромдо бут коерго жер жок. Көрмөндөр ушунчалык жыкчыйма. Буга чейин социалдык тармактардан окуп көрүп жаттык. Кыргызстандын бардык аймактарынан көрүүчүлөр келди. Ошол эле Жалал Абадтан, Оштон, Таластан эми нарындыктар менимче бүгүн намыска укмуштуудай келип колдо көрсөтүп жатышат. Андан сырткары көл эми ал ипподромдун жанында айтор Кыргызстандын бардык аймактарынан келип көрүүчүлөр колдоп жатат. Жана Сапарали Теңизбеков азыр ортону ээлегендей болду. Дастан бир аракет менен сүрүп кете алат. Жок, Коен азыр жакшы. Коен эми фаворитке жакшы туруштук берүүдө. Сапарали Теңизбеков бирок азырынча эңип кете ала турган эмес. Дастан дагы мүмкүнчүлүк бербей жатат. Шахтер чыгып атат. Жана эми Сапарали Теңизбеков алды. Оң такымга басты. Кандай аракетке барат? Чыгыш керек эртерек. Дастан Русланов дароо аны ортодон чыгаруун аракетин көрдү. Коен менен чабуулга бара жатат. Арген Абдулаев жок, бул Келдибек Акылбек уулу өткөрүп алган аракетин көрөбү жок. Кайрадан таштап чыгып кетти. Жекеме-жекеден алган ыңгайсыз да, мына таштап кеткенин кандай болду? Келдибек Акылбек уулу жерден көтөрдү. Бирок басып кете элек, эми басты. Андан ары кайрадан талаасыздыгын таштап чыгып кетеби? Кайрадан чыгып кетти. Кайрадан чыгып кетти. Эсеп сандары 4-1. Азырынча Келдиш балбанга деп атайылап келген күйөрмандарды көрө элекмин. Азыр 10-минутта 45-секунд артта калды. Мына экинчи тайм эсеп сандары 4-1. Мыкты оюн жүрүп атат жигиттер. Канчалаган күйөрмандар келди, караңыздарчы, мынау ак майдандын көрүүчүлөрү. Бул жолу намыстын курамынан Бакай Мирбек уулу ортого чыккан экен. Генерал менен ага каршы кайрадан Сапарали Теңизбеков. Сапарали Теңизбеков аргымагы. Жана эми Бакай Мирбек уулунун аргымагы ортону алды. Жүргөн ушул көкбөр оюн эмес беле. Эми ортону бир ээлеп алган соң генералдагы мыкты аргымак кайрадан Коен ортону ээлеп жатат. Сапарали Теңизбеков эңди. Оң такымга өткөрдү. Басты жакшылап, эми менимче бир чабуулчуну издеп табыш керек Сапарали Теңизбеков. Азыр ортодон чыгып кете алабы? Кашып келген күйөрмандарга өзгөчө гол чапкылачы. Бар моюнун алып атат. Өтө ишенимдүү. Сапарали Теңизбеков азыр өтө ишенимдүү баскан, бирок аргымак чоң топтогу аргымактарга көп туруштук бере албайт. Ага каршы Бакай Мирбек уулу дагы ишенимдүү коргонууда. Келе албай калган жигиттерди түшүнөбүз эми. Кайрадан талаасыздыгын таштап чыгып кетет көрүнөт. Жана намыстын бир оюнчусу тартып кетти улакты. Кайрадан аут. Акыркы 3-4 мүнөт жекеме менен өтүп жатат. Мына эми күйөрмандар өтө бир сонун деңгээлдеги оюнду көрүп атабыз. Бул Дастан Качкынбаев тартып кеткен экен өзүнүн танкы менен. Дастан Качкынбаев да быйыл Мурас командасынан намысты которулуп эң мыкты трансферлердин бири орун алган. Жекеме-жеке кайрадан Сапарали Теңизбеков ага каршы Бакай Мирбек уулу. Жок, бул жолу Дастан Русланов өзү менен чыкты генералды. Фаворитте бир аз чарчады көрүнөт. Күйөрмандар мына гол чабуу жарбайт. Жана салым салгандагыдай чапкылачы бир. Талыстарга бир өзгөчө гол чабып бериңиздерчи. Мына ушундай гол чабуу керек эле. Азыр жерден көтөрүп аракет. Басып жетишкен жок Сапарали Теңизбеков. Азыр кайрадан намыстын эки оюнчусу жармашып алгандегиче Сапарали Теңизбеков эми тартып кетти. Ага каршы кайрадан Дастан Качкынбаев ийгиликтүү. Дастан Качкынбаев ушу менен эки жолу мыкты аракетке көрүнүп жатат. Экинчи таймыбыздагы соңуна чыгып бара жаткандыгын көрөбүз. Эми азыр экинчи бөлүктө 1,5 мүнөт гана убакыт калды. Экинчи таймда өтө кызыктуу деңгээлде орун алып жатат. Дастан Качкынбаев улакты талап келип таштады. Бул жолу аюу чыкты көрүнөт. Бул жолу аюу чыкты. Мына эрежени сактап ойноп атканына караңыздарчы. Бир дагы жазаман болгон жок. Эки команда өтө сон. Мондай оюн болушу керек эле. Дастан Русланов ортодо. Генерал расмий түрдө 11 номерде аргымак генерал деп берилген, бирок бул кайсы аргымак экендиги
Азырынча белгisiz жана аюну минген oyuncu bir gol menen tartıp jatat, jardam bere albayt de görünөт дегенче андан арыдагы кармап калганга жетишти жана кайрадан эле аутты көздөй чыгып кетти. 50 секунд убакыт. Намыс командасы. Бул команда капитаны Сөмбек Жолдошбек уулу. Ошол айылдын атынан 4000 сом келди. Намыс командасына. Бул жолу Жолдош Назаркулов таптакыр башкармак. Бул 8-чи номердеги Телторун минип алган. Сыймык мырзанын атынан 40.000 сомуңар бар. Шадыбек атабыздан утсаңар 50.000 сом. Салымбек Аскар агабыздан 40.000 сом бар. Уақыт болса мына 5, 4,